Сууктун катуулашы менен электр энергиясын керектөө да жогорку көрсөткүчкө жеткен. Кечээ күнү пайдалануу дээрлик 70 миллион киловатт саатты түзгөн. Айрыкча кечке маал электр жарыгын колдонгондор көбөйгөн. Өткөн жылы бул маалда 54 миллион киловатт саат пайдаланылган. Кечки максимумдарда биздин нагрузкабыз 3350 мегаватт болуп атат. Былтыркы болсо уровень 3000 мегаваттан ашкан эмес. Буга кандай себептер болуп атат? Эми кыш былтыркыга караганда кичине катуураак болуп атат. Системабыз жайкы мезгилде толугу менен даярдыгын көргөн. Адистердин айтымында электр энергиясын керектөө өскөнү көмөк чордондоруна жабдууларга да күч келүүдө. Мындан улам айрым жерлерде авариялык өчүрүүлөр орун алууда. Улуттук энерго холдингден кабарлашкандай, мындай кырдаалда кызматкерлер дароо жерине чыгып авариялык абалды жөнгө салып жатышат. Авариялык өчүрүүлөр болбошу үчүн энергетиктер жарандарды электр энергиясын эртең менен саат 6:00дон 9га чейинки аралыкта жана кечки 17:00дон 21:00га чейин электр энергиясы менен үйдү, ишкананы жылытпоого чакырышууда. Керектөөчүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн учурда энергетиктер рейдтерге чыгып жатышат. Бишкек энергия Чүй электр тармактары ишканасы Борбор калаадагы бардык турак жайларды жана ишканаларды кыдырып жүрөт. Азыр колдонуп аткан кубаттуулугу 3,5 киловатт. Энергетиктердин айтымында сатсалык түйүндөрдө тараган электр жарыгы массалык түрдө өчүрүлүшү тууралуу маалыматтар чындыкка дал келбейт. Эң негизгиси ограничение деген эч кандай маселе жок. Муну мен кепилдик берип айта алам жетекчи катары. Ошондой эле авариялык өчүрүүдөн сырткары эч кандай чектөө жок. Жогоруда жетекчибиз айтып өтүп кетти. Эми суроо болуп калганда мен улантып айтып кетсем туура эле болот го дейм. Кечки максимумдар жөнүндө сөз болуп өтүп кетти. Баарыңыздардан суранып кетет элек. Жалпы журт деле буну түшүнсө керек. Бизде деген негизинен алып караганда биздин ишканабыз кыштан өтүү боюнча жумуштун баарын толугу менен аткарып бүткөн, пландалган жумуштарыбыз баары аткарылган. Энергетиктер мындай абал коңшу республикаларда да байкалып жатканын белгилешүүдө. Буга байланыштуу Борбор Айзанын бардык энергетикалык шакекчесинде бүгүнкү күндө чектөө 700 мегаваттты түзөт. Ал эми электр энергиясын иштеп чыккан Бишкек жэбине көмүрдү жеткирүү жана ташуу графикке ылайык жүргүзүлүп жатканы айтылды. Быйылкы жылытуу мезгилине каралган 1 миллион 500 миң тонна көмүрдүн учурда кампаларда 20 миңден ашык импорттук жана 360 миң тоннадан ашуун ата мекендик кара отун бар. Бишкек шаары бүгүнкү күндө 90-95% көмүр менен камсыздалган. Өзүңүздөр билгендей, ар бир топ базада бүгүн керектүү деңгээлде көмүрдүн көлөмү турат. Баалары 4000 сомдон 6000 сомго чейин болуп атат. Ал көмүрдүн өзүнүн баягы сервисный услугасына жараштуу болот да. Аймактарда болсо бюджеттик мекемелер 90-95% менен камсыздалган. Биздин жетекчи айтып кеткендей, бизге ошондой тапшырма коюлган. Биринчи калкты көмүр менен камсыздап бүтүп, анан Бишкек шаарынын жылык борборун өтөсүңөр деп. Катуу сууктан улам келип чыккан оор кырдаалга энергетикалык жабдуулардын эскиргендигине карабастан электр жарыгын атайын өчүрүүлөр болбойт деп ишендиришти адистер. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.